Вот диплом текшерүү боюнча мен бир кичине 2 минут маалымат берип коеюн, уруксат берсеңиз. Азыр дипломдорду текшерүү боюнча мен ошол жума күнү, пятница күнү чоң совещание өткүздүм президенттик поручениясы негизинде. Азыр айыл өкмөттөрдөн баштап министерстволорго чейин бардык дипломдордун наличие гражданства госслужащийлердин и наличие диплому о высшем образовании. Ушулар баарын текшерип чыгабыз. Эгерде подделкалар боло турган болсо, кызматынан болсо кызматын алабыз. Анан ошол жылдардан бери келтирген, мамлекетке келтирген зыянын төлөттүргөнгө аракет кылабыз сот аркылуу. Бул биринчиден. Себеби 1995 жылдан баштап дипломду, жасалма дипломдорду берүү, жасалма паспорттарды берүү күч алган. Ошондон бери мына 25 жылдан ашык убакыт өттү. Ал маалда жасалма диплом алган кээ бир адамдар бүгүнкү күндө чоң кызматтарда болуп калды. Айыл өкмөттүн башчылары, акимдер, шаардын мэрлери, губернаторлор, министрлер мүмкүн бардыр, же болбосо зам министрлер бардыр. Ошолордун бардыгын биз текшерип чыгабыз. Кстати, ар бир депутат жогорку кеңешти дагы биз текшерип чыгабыз.